Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ашырбай Майдонович, мына баятан бери кесиптештерим айтып атат. Бир жолу кар жааса, Бишкек шаарда проблема болуп калды. Төө ашуу проблема болуп калды. Бир жолу чоң кар жааганы. Кыш алдыбызда. Бул эмненин белгиси? Бул тийиштүү кызматкерлердин даярдыгы эместиги. Ошондуктан мен мындай нерсеге көңүл бургум келип атат. Бүгүн биздин аткаруу органдарда эмне жетишпейт? Пландаштыруу деген принцип жок. Ар бир кызмат пландаштырыш керек. Эмне, мына кыш келет атат, кышында эмне кылам? Жаз келет атат, жазында эмне кылам? Кар качан жайт графиктери бар. Ар бир адамдын интернетинде жүрөт график. Карды күтүп атат баардыгы. Анан келгенде эле кокуй кайра кокустан болуп калды деп биз чуркап калып атабыз. Экинчи, мына көмүр деп атабыз. Бүгүнкү күндө биз мамлекетибиз социалдык мамлекет болгондуктан дотация принципке өтүшүбүз керек. Өзүбүздүн ишканалардан көмүрдү алып, жарандарыбызга жардам беришибиз керек. Акча бербешибиз керек. Басын түшүрүш үчүн ошол жол менен. Себеби биз ошол эле ишканаларды төмөндөт деп күчкө сала албайсыздар. Дотация принцип менен иштешибиз керек. Эң негизинде бизде бүгүнкү күндө аткаруу бийликте жоопкерчилик жок. Сиз айта аласызбы, канча жетекчи жакшы эмес жумуш кылган үчүн кызматтан кеткен? Жетиштүү эмес деп. Мен бирден министрде эсимде жок. Аткара албады милдетинди, таза иштебеди деген себеппен кеткен эмес. Ошондуктан мен кайрылат элем сизге ошо өкмөт тарабынан биринчи социалисттик баягы принципти пландаштыруу жана жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек.